принцип. Быйыл бир алдыга максат койдум да. Өзүм жүрөгүмөн чыккан нерсени жаратып кое бер. Кимдир бирөөнүн жүрөгүнө жетет болуш керек. Акыл доктор да окшойт. Көп жакшы билесиң го. Пиар эткенди жаман көргөн. Турмушта эң жаман көргөн жасалмалуу ушул нерсе мени безиме тиет да. Адам кандай болсо ошону жөнөкөй эле болот. Маска кийгеним менен баары бир күн болбосо бир күн башка берки өзүнүн масканы кийлет баары. Кып-кызыл жалкоомун да. Наракка барганда Кудай таалам бардыгын бердим. Несен ошону колдогон жоксуң десе мен дейм да кээде. Чыгармаган рахат алса, бейиштей эле нерсе болот. Эгер угуучулар жакшы таризде жыргап монтип угуп турган болсо, эми өзүң жетпеген ноталарга теребел айлана бүт ушундай сулуу көрүнөт. Эң ушул ырдагандан эң рахат ушул деп эсептейм. Өзүңчө эле жашагың келип атат. After
жашоодо бир кандайдыр бир тажрыйба, опыт топтогондо анан ошого жараша салмактуу, ошого жараша бир маңыздуу ырчы чыгат деп ойлойт да. Ушундай эсептелет да. Сүйүүнүн жогорку тепкичтеги ырларынан чыгат дейм да. Нуркан Турсунбаевдин ырынын сөздөрүнүн маңызына мен эми жеттим да. Жетти, жете албай калган жакшы, жетип азап чеккече арман жакшы деген сөз бар го. Мен ошол сөздүн маанисин азыр түшүндүм да. Бирөөнү сүйүш керек экен, бирок жетпеш керек экен азыр. Ага жеттиң болду, чыгармада токтойт экен, сүйүү да ошол жерден өчөт экен. Себеби дегенде күнүмдүк жашоо, турмуш, жашоонун баягы түйшүгүнө кирип кеткенден кийин сүйүү да түгөнөт экен. Чыгарма болсом чыкпай калат экен. Лучше жетпеш керек экен. Жетпей алыстан сүйүү. Кадыр Алартыковдун Сүйүүгө таазим деген чыгармасы. Балдылдаган көздөрүндөн ошола чачырат, кызгалактай элиңден сезимди жашырат. Кызылыңа мен алдым кыялымды жалын болып жанар жүрек махаббатты аздырасың жан дүнім аққайыңдай жашыл жазылмыш қайнаған bir от сүйіңкір ярма жолғасындай жаштығым сарнай пачайым Gözlerime süret bağlı beleslerim görüp duran canım senden kaytalanmışsın boştop gelen seni candan ömür boyu aylan sen bana çaçıp dur çeycim gözüm var da gündürsün gündüzüm acayip Gözümlerden gündüzüm büyülüsüm acayip Ömrüm bütün son sanırım Can dünüm bütün oldum sunan sanırım Аккордеонду сагынасыңбы? Сагынгандарындай немеге чыгып кетем да аккордеонду алып деп анан барып кичине ойноп кайра келдим анан биринчи класстан бери ойноп келаткан инструмент.
Kaçan olsam dönsem Канча тажрыйба бар, канча көргөн билгениң бар. Эң ырчы кылсаң мыкты чыгат го деп ойлойм да. Ошол тщательность Ырысбайдын школасы бузат экен да. Ырысбай экенин школасы эмне? Мисалы үчүн ушул эле жанагы сагындын туулган жерден жанагы периштем бол бардык чыгармаларында бир кымтыгы жок да. Анан ошонго үйрөнүп алган адам өзүн бирдемени чиймелеп, может жакшы эле болоптур, башка бирөө үчүн жак. Чиймелеп ойноп көрүп туруп, баягы салыштырып элесиң да. Салыштырып туруп эле, эми анан кайра тутуп канча немелер ошентип кетти. Анан быйыл бир алдыга максат койдум да. Мындай экен да. Сен жүрөгүңөн чыгып атабы? Жүрөгүңөн чыгып атат, мисалы, жүрөгүңөн чыккан сөздү сен айтып атасың. Чыкпаса айтпайт элең да. Өзүң жүрөгүңөн чыккан нерсени жаратып кое бер. Кимдир бирөөнүн жүрөгүнө жетет болуш керек. Деген бир принципти быйыл неме алдым да. Бул акыл токтолду окшойт биринчиден. Экинчиден чынында мен өзүм көп жакшы билесиң го, мындай пиар эткенди жаман көрөм өзүмчө. Турмушта эң жаман көргөнүм ушул. Анан турмушта эски тарбиядан деле эмес, мисалы үчүн менин теңдүүлөр жүрүшөт да, пиар деп канчалар. Ар бир немелер. Жасалмалуулукту жаман көрөм. Жасалма кийинип, жасалма сүйлөп, жасалма күлүп. Ушул нерсе мени ушунчалык безиме тиет да. Анан адам кандай болсо ошондой жөнөкөй эле болот. Кып-кызыл жалкоомун да. Кээде отуруп алып ойлоном. Наракка барганда Кудай таалам бардыгын бердим. Не сен ошону колдогон жоксуң десе эмне дейм да кээдечи. Дагы бир чыгармадайм, өзүмдүн чыгармам бул. Жүрөктү жүрөм дарылап деген. Жаман үй жайттым бір күндө түгөтпөй. Бири-бирине да. Какие? Тожорго чыгып атасың? Баягы мурдагыдай эми илгери действительно той менен жашачу элек. Азыр чын эле айтайын, мындай чакырат да. Барам.
Kudayım akça verse alam, bir özüm çıkmaya ketip kılar. Sebebi degende adamın köngülünden de. Al jaktan beri özüm kudayı talan başka jagынан beri. Az çakıratты gel burada berip ketip şunday. Kança vereydi dedim özüm uyalып ketip. Kança ne жалко deyim tadım. Şunday ele boş kerek. Kuday başka jagынан berет. Hasan Kalı Kerimbayev'ga taandık. Mendegi ıyık mahabat degen çıkarma sözün yazgan Omar Sultanov agay жазыптыр. Жүрөк менен чыккан чыгарма. Suyum turat жердин кени тургандай, мойнундагы каяр тургандай. Көкүрөккө сыймак толуп караймын, көптен алчак шегине тургандай, эй көптен алчак шегине тургандай. Сүйүм агат мемил деген суларда, айбаттан өттө сүзгөн куларда. Таттуу сайрап мен жиретет сезимди, таң алдында үн алышкан баргай, эй таң алдында үн алышкан баргай. Suyum en jay gülünдөй толукшу, булбул сайрайт кутат сайгы конушу. Көзүмдөн курч көкүрөктөн ам кетер, унутпаспын кандай күндө жолукту, эй унутпаспын кандай күндө жолукту. Бул дүйнөгө ачкан менин өмүрүмдү, жарыктырган сенин гана аман жүргөн караңы, мен сени чындап табырдайм сүйгүм, эй мен сени чындап табырдайм сүйгүм. Сенин гана аман жүргөн караңы, мен сени чындап табырдайм сүйгүм, эй мен сени чындап табырдайм сүйгүм, эй мен сени чындап табырдайм сүйгүм. Ошондо эмне рахат бар? Ал рахат, аябай чоң рахат да бул. Бул дүйнөдөгү эң таттуу нерсе болот болуш керек, эң таттуу рахат болуш керек. Сенин азбы, көппү, 10 кишиби, 1 кишиби, же бир килейген чоң публикабы, ошол сени карап, сенден рахат алып отурган кишилер, сен ырдап аткан чыгармаңан рахат алса, ошону сен сезип кала турган болсоң, бейиштей эле нерсе болот экен. Эгер угуучулар жакшы таризде жыргап монтип угуп отурган болсо, ал убакта чын эчтеке көзүңө көрүнбөйт экен да. Эми өзүң жетпеген ноталарга жеткен учурларым болуп калды. Мен өзүм такалып калдым. Неужели мен ушул ноталарга жетчүмүн? Мен кыйналып, распевка кылганда жетчүмүн. Көрүүчүлөр ошондой болгон учурларда эң ушул ырдагандан эң рахат ушул деп эсептейм. Андан кийин чыгып алып, сыртка чыксам, теребел айлана, бүт ушундай сулуу көрүнөт, жанагы учурдан кийинчи. Өзүңчө эле жашагың кетип атат. Чыгармалар ошондой учурлар болот анан. Сен дагы бир-эки батка берсең болмок да. Аткарып берейин. Рыспай Абдыкадыровдун эскерүү деген чыгармасын Şafaktan ısmur
қалмай тұрып қалмай жалғайып от шашып тұрып belgisiz bir sezimleri gülde sırrım kalmay yetişmir yaşım uçup çıkan yıldız bol günde sen andasın